Сиздин Кыргызстанга кайтып келүүңүз өлкөдөгү саясий абал турчуган учурга туш келди. Анан мындай учурда сиздин өлкөгө кайтып келишиңиз сиздин кайтып келүүңүзгө чоң мүмкүнчүлүк түздү деген пикирлерди айтып жатышат да. Сиз буга эмне дейсиз? Мен биринчиден Кыргызстанга кайтып келгенде эмнеге мындай чечим кабыл алдым? Биринчиден силер өзүңүздөр билгендей мындай кырдаал курчуп турган убакытта ушул кырдаалды токтотуш үчүн элибиз мындай болсо мындай опуртолду болуп турган кезде ушуну токтотуу үчүн учуп келдим мен. Бул болсо 7-8 жашта эстесеңер кандай окуялар болуп атканда бул кыйынчылык болду да. Аскер демек ошол укук коргоо органдардан бирөө кайтыш болду. Жөнөкөй жарандардан көп адамдар жарадар болду дегендечи. Анан болсо ушундай дагы бир эмне болуп чыгып кетпесин деп туруп мен ошол жерде колуман келсе мен дайыма айтып келгем. Кыргызстаныбызды сактап калышыбыз керек. Биримдик, бүтүмдүк элибизде эң чоң байлык, эң чоң ошонун негизинде гана мен ушундай чечим кабыл алып турган кийин мына учуп келдим. Какого вас дела сегодня конкретно вызывают? Вы знаете, в качестве кого? Ну, как я понимаю, в качестве свидетеля по Надыру, по моему выступлению. Давайте, у меня сейчас время 3 часа. Ну, я хочу, во-первых, что особо отметить. Я, во-первых, благодарен то, что и президент, и руководители силовых органов не стали меня задерживать в аэропорту, спокойно дали мне встретиться с моей семьей, спокойно съездить в мою малую родину. Теперь я всегда говорил, что я готов. Они очень уважительно приносят мне повестку, приглашают сюда на допросы. Следователи очень уважительно со мной общаются. И я думаю, в таком же русле все будет по закону. Как дальше стабилизировать ситуацию? Вот вы сказали, что я приехал, чтобы стабилизировать ситуацию. Вы собираетесь сотрудничать с властями, не поступайте какими путями, вы будете воздействовать на Давайте вот так же. Сейчас у меня будет допрос. Дайте я сосредоточусь, а потом после допроса давайте после допроса. Кечиресиз, Өмүрбек Токтогулович, акыркы суроом болсун. Сиз айтып атасыз, айрым өкүлдөр айтып атышат да, Өмүрбек Бабанов жөн жай кайтып келбейт эле, бул бийлик менен сүйлөшүүгө барды же Москванын кандайдыр бир деңгээлде кепилдиги болгон деп. Буга эмне дейсиз? Эми мындай да, мен болсо Кыргызстанда жүргөндө да, депутат болгондо да, президентке талапкер болгондо да, 1-9 ай сыртта жүргөндө да көп ушактар болду. Кыргызстанга келбесем коркок эле коркок дейт. Кыргызстанга учуп келсем айтат бул сүйлөшүп келиптир, же бирөөлөр кепилдик бериптир деп. Эми мен сүйлөшүп келсем, неметип келсем, мындай ар бир укук коргоонда чакырбайт эле да. Биринчиден, экинчиден, мен ойлойм, эң негизги чоң кепилдик Кыргызстаныбызда бул мыйзам болуш керек. Эң негизги чоң кепилдик. Кудай буйруса мен ойлойм, ошондой эле болот деп үмүттө туруп атам мен. Азыр көрөбүз.